Бюрабия Ширабидинова 2019 жылы Ош шаарынан үй алуу үчүн биринчи турак жай кооперативине 1 миллион 233 миң сом акча төккөнүн айтат. Турак жай алаарда аталган кооперативдин Саида аттуу кызматкери 7-8 айда үй менен камсыз кыларын билдирген. Бюрабия айым шаардан башпаанек алуу үчүн 10 жылдан бери жолдошунун тапкан кирешесинин баарын берген. Эми үйдөн же акчадан дайын жок деп сыздап турган чагы. Ошондой эле келишимге кол коюлуп жатканда андагы сөздөр баары орус тилинде болуп, окубай эле ишенип кол коюп койгонун айтат. Кудай, 7-8 айда үйлүү болот экен деген эле кубаныч менен эле кол коюп берип койгонбуз да. Анан иши плюс орус тилинде болгон. Аны 100% орус тилди билген адам деле кээ бирине мисалы үчүн түшүнбөй калат экен да. Себеп ал какой-то бир мошенстволор кылат экен, договордун кычыгы такайт экен. Булар договор бары жок деп өздөрүнчө эметкен. Мындай убадаларга ишеним артып, ири суммадагы акча салып алданып калгандар жүздөп саналат. Алардын 30дан ашууну бүгүн шаардык милиция бөлүмүнө аталган кооперативге каршы нааразычылыкка чогулушкан. Алар акчаларында өндүрүп берүү керектигин айтышып, мыйзамдуу чара көрүлүшүн талап кылышты. Акыркы акча каражатын үй алууга короттум деп чыркыраган жарандар эң аз дегенде 250 миң сом төксө, эң көп салынган сумма 1,5 миллион сомго чейин жетет. Алардын арасында 5 жылдан бери акчасын берип, бирок үй менен камсыз боло албагандар да бар. Мындан улам чындык издегендер бул маселе боюнча өлкө башчысына жана УКМК жетекчисине кайрылышты. Вторник келгиле, беттештирем, ошондо сураштырам дедилер. Бүгүн вторник келсек, бердияр да жок, Сайда кетип калды. Мен чөнтөгүмө салып берген жоксуңар. Кооператив берет деп. Белгилесек, нааразы болгон 28 жаран февраль айында шаардык милицияга аталган турак жай кооперативинин Оштогу өкүлү Саида аттуу жарандын үстүнөн арыз жазышкан. Бүгүн ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгына сурак берип чыкты. Колуңарды тийгизбегиле. Мен чөтөмө салып койгон жоксуңар. Укук коргоо органдарынын айтымында учурда компаниянын өкүлдөрү чакыртылып суракка алынууда. Кылмыш иши алдамчылык беренеси менен козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Сурак учурунда кооператив өкүлдөрү учурдагы кризисти шылтоо катары карманышып жатышат. Ал эми элдин акчасын күз айында кайтарып берерин билдиришкен. Качырып жибере турган биздин эч кандай кызыкчылыгыбыз жок. Булар негизи тиешелүү далилдер болуп, тиешелүү маалыматтарды топтогондон кийин тергөө кызматы тиешелүү кадамдарга барышат. Юридикалык баа берилет, тергөө иштери жүргүзүлөт. Жетекчиси алдамчылыкка шектелип жаткан аталган кооперативдин кеңсесине келген учурда жабык болуп чыкты. Ал эми бул жерден карай турган болсок, ичинде иш кагаздарын жана компьютерлерди көрсөк болот. Үй алууну каалаган жарандар дал ушул жерге келип акча каражаттарын берип, кабар гана алып турушкан. Маалыматка караганда, биринчи турак жай кооперативи 2017 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Башкы кеңсеси Бишкек шаарында жайгашкан. Аталган турак жай кооперативинен бул аралыкта 114 жаран үй менен камсыз болом деп күтүүдө. Чарбалык эсеп кысап, финансалык эсеп кысап, каяка кетти? Сен биринчи 6% бербейм деп айтардан мурун, анда сен түшүндүрсөң 6% могу жерге кетип калды акчага десе эли эмне кылат, түшүнөт. Ички иштер министрлиги жарандарга пирамидалык схемалардын мыйзамсыздыгы тууралуу эскертип, инвестициялардын ордуна жеңил жана тез киреше алып келүүчү операцияларга катышпоону сунуштайт. Ал кооператив тууралуу маалыматтарды топтоп, тиешелүү укук органдарына барып, ушул кооперативдин үстүнө кандайдыр бир арыздар же болбосо кандайдыр бир шектүү жагдайлар барбы, жокпу билип тактап туруп, анан ошол кооперативге кайрылса болот да, акча төлөөрдүн алдындачы. Расмий маалыматтарга таянсак, 2022 жылдын 2 айында эле каржылык пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 111 сотко чейинки өндүрүш иши тергелип, анын ичинен 91-нин иши аяктап соттун кароосуна жиберилген. Анын ичинде Ош шаарында жыл башынан бери 2 турак жай кооперативдеринин иштери тергөөгө алынганы белгилүү болду. Жогорудагы фактылардын көпчүлүгү Бишкек шаарында, калгандары Ош жана Ысык Көл облустарында катталган. Жабыркагандардын жалпы саны 133 адамды түзөт. Алдын ала келтирилген чыгым 61 миллион сомдон ашат. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.